Мунар Кенжелиева кирпигин кайрадан жасатуу үчүн салонго келди. Ал 3 жылдан ашык убакыттан бери жасалма кирпик жасатып келет. Анын айтымында мындай кирпиктер менен жүрүү ыңгайлуу жана убакытты сарптаганга жардам берет. Каарманыбыз кирпигин жасатуу үчүн айына 1500 сом коротот. Бирок буга чейин кирпиктердин терс таасиринен улам көзү кызарып, шишиген мезгилдерде болгонун айтат. Мындай маселе тазалыкты жана атайын эрежелерди сактабаган адистердин айынан жаралгандыгын кошумчалады. Көп эле жака баргам, барып көргөм, алардын материалдары катуу, калың, капкара болгон да. Естественный болбой калат. Клейлери ошо эмеси менен гипоаллергияны болбогон үчүн мен аллергия болгом да, чынында көзүм шишип, кычышып, анан эртеси күнү барып эме кылып чечтирип салгам. Кирпиктерди жасатууда сөзсүз түрдө материалына жана клейге көңүл буруу абзел. Анткени адистердин айтымында сапатсыз материалдар көздү кычыштырып, кызартышы ыктымал. Кыздардын көбү курчактыкындай кирпикти каалап, узун кылып жасатышкандар да жок эмес. А бирок адистин айтымында ар бир көздүн формасына жана кирпигинин калыңдыгына жараша жасалма кирпик кадоо керек. 3D'га келгенде, допустим, 7-8ден кырылып эле калың ресницаларды чаптай беришет да. Вот ошондон дагы өзүнүн кирпиктеринин баары көтөрө албай түшүп калышат. Ошондуктан анан баягы сөздөр чыгат да, наращивание болсо кирпиктерди бузат, бул жаман, бул зыян депчи. Эрежелерин сакташпайт да. Негизи биздин клей аябай капризный болот. Ал биздин клейибизди 22 градустан 24 градуска чейинки температурада, помещенияда ошондой температурада иштешибиз керек. Увлажнитель коюшубуз керек. Если увлажнитель жок болсо, бизге хотя бы терезени ачып коюш керек да, чтобы воздух кирип чыккандай болуш үчүн. Ошондо гана клейибиз жакшы иштеп, и кирпиктерибиз да жакшы кармалат. Эреже боюнча алышыбыз керек, тазалап алышыбыз керек. Анткени канчалык көздүү кирпиктерди тазалап алсаң, ошончолук кирпиктер дагы жакшы кармалат, көпкө чейин жүрүшөт. Кээ бирөөлөр 1 саатта эле бүтүрүп койгондор болот, бирок профессиональный наращивание эч качан 1 саатта бүтүлбөйт. Анткени биз өзүбүз пучокторду өзүбүз жасайбыз. Кандай десем, 1 саатта бүтүрө албайт эч кандай мастер, канчалык колу көнгөн, канчалык кыйын мастер болсо дагы. Кирпиктер өз ара узундугуна жана жоондугуна жараша бөлүнөт. Мисалы классика, 2D, 3D, 4D, 5D, Голливуд. Орточо эсеп менен караганда 1000 сомдон 2000 сомго чейин барат. Ал эми узундугу 7 мм-ден 15 мм-ге чейин жетет. Кыргызстанга негизинен жасалма кирпиктер Кытай жана Корея өлкөлөрүнөн алынып келинет. Жасалма кирпиктер буга чейин норкадан болсо, бүгүнкү күндө силикон материалынан жасалат. Кытайдан алынып келинген кирпиктердин баасы 250 сомдон баштап 1000 сомго чейин барат. Мындай кирпикти көбүнесе жаңы үйрөнчөктөр алаарын сатуучу кошумчалады. Кореядан келген кирпиктер 700 сомдон жогору. Экөөнүн айырмасы бул материалда, анан качествода. Ал эми кирпиктер бири-биринен изгип менен айырмаланат, жоондугу менен айырмаланат жана узундугу менен айырмаланат. Изгиптери C, D деген изгиптер болот. Булар азыр эң популярдуу изгиптер. Дагы болсо булардын 2 түрү болот. Микс болот жана болсо бир палеткада отдельный длины деп коет. Эң башкысы, кандай кирпик алсаңыз дагы клейге көңүл буруңуз, жакшы, сапаттуу клейден алыңыз.
Улуттук бейтапкананын микрохирургия жана травматология бөлүмүнөн билдиргендей, аларга бир күндүн ичинде 3-4 кыз келин кирпиктин айынан кайрылат. Жеңил жаракат алгандарды атайын тамчыларды жазып жиберсек, оорулорун жаткырууга туура келет дейт дарыгер. Күндө эле болот. Анткени деген кирпиги тескери өсүп калды, көзү өйкөп атат, көзүм кызарып атат, көзүм көрбөй атат, анан көзүн ача албаганга чейин келишет да. Бул химикат затын колдонгон клейлер болгондуктан бул өтө татаал болот, анткени жеп кетиши мүмкүн тышкы жабыркаган слойлорду. Кирпиктин эң негизги функциясы сулуулуктан мурун көздү сырткы зыяндуу факторлордон сактоо. Нерселерден сактап калат да. Чаңдан, кыбырлардан, жанакы керек болсо ультрафиолет лучтун дагы бир 4-5%-да коргоо маселеси болот да. Дарыгерлер билдиргендей, жасалма кирпик жасатуу көптөгөн көз оорулардын пайда болушуна шарт түзөт. Алар төмөндөгүлөр: блефорит, көздүн язвасы, конъюнктивиттердин түрлөрүнө жана бельма. Көзүңүздөн жаш агып, шиший турган болсо, дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Канчалык эрте кайрылсаңыз, ошончолук көздү дарылоого жеңил болот. Сырткы 1-2 жеңил эле учурлар 1-2 мм болгондо дарылаш да жеңил болот. Мун терең кеткенде бул жана бозуда болуп калса, жанакы айтып кеткен пересадкага же кабылып калышы мүмкүн да. Дүйнөлүк модага көз чаптырсак, азыркы тапта Европа жана Америкада жасалма эмес, табигый сулуулукка басым жасалууда. Серепчилердин айтымында, кайсы өлкө социалдык жактан төмөн, экономикасы аксаган болсо, ошол мамлекеттин бой жеткен кыздары болушунча өзүн жакшы кароого аракет кылышат. Анткени колунда бар жигиттерге турмушка чыгууга кызыктар деп түшүндүрүшөт. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, New TV.